сүйлөбөй жаткан бала, эт жебей жаткан бала жана сөздөрдү кошуп сүйлөй албаган бала 6 айлык көзөмөл алкагында айыкты. Видеону аягына чейин көрүп, бул видеого лайк басып, башкалар менен сөз түрдө бөлүшүп кетиңиз. Мага буга чейин катталуучум кайрылып, доктор, баламда ушундай көйгөй болуп атат, сүйлөбөй жатат, сөздөрдү кошо албай жатат. Жакында садикке барыш керек, мектепке барыш керек, кандай кылсак болот? Аябай тынчсызданып жатам деп 6 айлык көзөмөлгө жазылган болчу. Анан көзөмөл алкагында анамнез терең чогултуп, анализдерин текшердик. Анализдерин текшергенде, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, ферритин 22 микрограмм на литр чыкты, витамин D 18,5 нанограмм миллилитр чыкты. Эки көрсөткүчтен идеалдуу көрсөткүч эмес болгон баланын жашына жана эки көрсөткүчтен төмөн болгон. Ошентип анан көзөмөлдү баштадык. Көзөмөлдү баштап, ата-эне апасы күн сайын дневникти жөнөтүп, күн сайын мен айткан оригинальный препараттарды өз убагында берип, тамактануусун өз убагында берип, арадан 90 күн өтүп, 90 күндүк дарылоо жүргүзгөндөн кийин мынакей анализдерин көрүңүздөр. Ферритин 97ге көтөрүлдү, витамин D 96,4. Мындайча айтканда, эки көрсөткүчтөн эки негизги көрсөткүч идеалдуу абалга келди. Идеалдуу абалга келгенде мынакей апасынын айтуусу боюнча жазып атат. Надир айым, доктор Нурисламдын учурдагы абалы сүйлөөсү жакшырды деп атат. Акырындан сөздөрдү кошуп сүйлөп баштады. Эң башкысы эт жеп калды. Главный дейт, эт жеп калды. Мурун эт жебеген анемиянын айынан. Узун сөздөрдү да окшоштуруп кайталап жатат. Эки сөздү кошуп сүйлөп оюн жеткирип аракет кылып жатат. 90 күндүк идеалдуу күн сайын көзөмөл кылуунун алкагында чыккан ачык айкын результат. Мынакей. Жөн эле эненин сөзү менен эмес, анализдер аркылуу тастыкталып атат. Ошону менен бирге эненин сөзү аркылуу тастыкталып атат. Көрдүңүздөрбү? Кылдат көзөмөл кылуунун артыкчылыгы мына дал ушунда. Эми биздин кийинки кадам Нурисламдагы дал ушул көрсөткүчтөрдү ар дайым идеалдуу абалда кармап жүрүү болсо делет. Эгерде сиздин балаңыз сүйлөбөй, эт жебей, тамак жакшы жебей, өсүз артта калып, өзүнө курактагылар менен тең болбой жатса, анда сөзсүз түрдө комментарийге доктор деп жазыңыз. Мен сиздин балаңыздын ден соолугуна терең изилдөө жүргүзүп, так диагноз коюуга жардам берип, оригинал препараттарды сунуштайм. Комментарийге доктор деп жазыңыз.